Ассаламу алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, журтташтар, туугандар, барыңыздар амансыздарбы? Биз Тез кабар каналы буюрса Япония өлкөсүнө сапар алып атабыз. Бүгүн 10 февраль, үстүбүздөгү жылдын 10 февралы. Азыр биз Бишкек менен, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы Кордай постунда турабыз. Ушул жерден буюрса Алматыга барып, Алматыдан буюрса Корея, Кореядан Японияга учуп барабыз. Биз ал жерде 2 жума аралыкта ошол жерде болобуз. Эгерде биздин Япониядагы мекендештер сиздер көрүп жаткан болсоңуздар, ылдыйдагы номерлерге жана мына Instagram аккаунттарга жазсаңыздар, Instagram аккаунтка өзүмдүн аккаунтум, буюрса ал жерден кандай рекламалык кызмат керек болгон болсо, буюрса биз сиздерге ал жерде кызматтабыз. Биз Токио шаарында болобуз. Эгерде жакын ортодогу туугандар көрүп жаткан болсоңуздар, буюрса Японияга барганда сөзсүз түрдө көрүшөбүз. Бир күндү белгилеп, буюрса сиздер менен көрүшүп, ал жерде кызматташуу боюнча дагы буюрса сүйлөшөбүз. Биздин кетип аткан максатыбыз бул негизи аламды кыдыруу, бул адамдын мындай бир аң сезимини көтөрөт демекчи. Буюрса биз ал жерден сиздерге японский унаалардын запчастарын, тетиктерини жана сельхоз, мына айыл чарба техникаларını, мини тракторларды, кыскасын айтканда мотоблоктон өйдө айыл чарбага керектүү техникалардын баарын тартып көрсөтөбүз. Биздин экрандан алыстабай туруңуздар. Bundan кийинки чыгарылыштар буюрса Япониядан жаңырат. Сиздер алыстабай көрүп туруңуздар. Аны мен буюрса Абдулбасит Билалимди алып барам. Ал жердеги кызыктуу материалдарды сиздерге тартып көрсөтөбүз. Деги эле Япония кандай шаар, кандай мамлекет, анын баарыны сиздерге буюрса алдыдагы видеолордо көрсөтөбүз. Алыстабай туруңуздар. Биздин каналга катталыңыздар. Жаккан болсо лайк басыңыздар. Пейлди кенен коелу. Жана бири-бирибизди колдойлу туугандар. Салам алейкум. Туугандар, биз Кордай постунан өттүк. Азыр мына Кордай менен Алматынын ортосундагы жолду баратабыз. Бул жак аба ырайы биздегиден бир аз суугурактай. Буюрса азыр жарым жолго жетип калдык. Бир 1-2 саатта буюрса Алматыга жетебиз. Ал жерден да буюрса сиздерге самолетто отургандарга чейин буюрса көрсөтүп, андан ары буюрса видеолорубуз Кореяга конобуз. Кореядан дагы буюрса жакшы видеолорду күтүп туруңуздар. Туугандар, Алматыга кирип келдик биз. Буюрса мына светтер да биз келишибизге жандырды. Урматтуу көрүүчүлөр, биз буюрса Алматы шаарынын эл аралык аэропортуна келдик. Буюрса азыр саат 8 болуп калды. Буюрса 9:30 регистрациябыз башталып, ошондон ары Инчон шаарына учуп кетебиз, Кореяга. Кореяда 4 саат ожидание менен, андан ары Япония шаарына учуп кетебиз. Буюрса Кореяда Инчон шаарында аэропортто көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Айта турган нерсе, мына видеонун астындагы аккаунтка, Instagram аккаунтка катталып алыңыздар. Мен өзүмдүн жеке баракчам. Буюрса ал жака дагы көп материалдарды ыргытып, көп эмелерди, публикациялар чыгарып турабыз. Эң негизгиси биздин Тез кабар, KG кабар, Эл кабар каналдарына катталыңыздар. Ошол каналдардан буюрса биз ал жакта бүт техникаларды тартып көрсөтөбүз. Запчастардан жөнөткөн компаниялардан тартабыз буюрса. Алыстабай биздин чыгарылыштан алыстабай көрүп туруңуздар.